Таластық окуучулар республикалык олимпиадада жеңиштүү кайтышты. Мугалимдердин алкышына классташтардын куттуктоосуна татыган бул окуучулар байгелүү орундарга ээ болушкан. Облус аймагы боюнча 35 окуучу 12 предмет боюнча катышып, ичинен 2 окуучу байгелүү орун алышты. Алар Талас шаарындагы номер 2 Райса Рысакова атындагы орто мектебинин окуучусу Айжамал Турдугулова жана Талас облустук лицей комплексинин окуучусу Улукбек Токтогонов. Ийгилик жараткан окуучулардын мектеп жааматы салтанаттуу түрдө тосуп алышты. Теориялык тур болду. Экинчи күнү, биринчи күнү практика болду. Практика күнүндө ар кандай кабинеттер бар. Анатомия, зоология ал жактан ардекени кезип, реакцияларды жүргүзөбүз. Экинчи күнү болсо тест болот. Келечекте медакадемия окугум келет. Ошол жака окуш үчүн аракет кылып жүрөм. Ошондой эле ошо мектептин намысын коргоп, Таластын атынан барып өзүңдү көргөзүп келген мен үчүн бул чоң жоопкерчилик. Ошол жагынан да мени аябай шыктандырды. Республикалык олимпиадада 20 окуучу катышты. 20 окуучунун арасында мен экинчи местага ээ болдум. Жана олимпиаданын суроолорду биринчи күнү практикалык тур болду, жана экинчи күнү теориялык тур болду. Жалпы практикалык турдан 30 балл болчу, жана теориялык турдан 70 балл упай болду. Жалпы 100 упай. Келечекте 11 бүткөндө мен медке тапшырып, мыкты нейрохирург болуп чыгайын деп атам. Окуучулардын жараткан ийгилигинин артында мугалимдердин чоң эмгеги жатары талашсыз. Улукбекти мен 8 классында тандап алгам. Бул химия сабагынан катышып келди. Негизи окуучунун каалоосу өтө чоң маанини ээлейт да бул жерде. 2 жылдын жыйынтыгы менен республикага олимпиадага катышып, экинчи орунду камсыз кылды. По биологии принимали участие 18 детей. Республикалык олимпиадага өлкө аймагы боюнча жалпы 18 окуучу катышты. Алардын ичинен алып барган 3 окуучум алдыңкы орундарга ээленишти. Окуучулардын негизги максаты келечекте медициналык жогорку окуу жайга тапшырып, ден соолук сакчылары болууну кыялданышат. Бул максаттарга жеткен окуучуларымдын катары арбын. Айрымдары окуп жатышса, кээ бирлери саламаттыкты сактоо тармагында эл үчүн кызмат кылып жатышат. Но одним словом, мои дети достигли своей цели. Облустун намысын коргоп, ийгилик багындырган окуучуларды мугалимдер эмгек жааматы жана Талас райондук шаардык билим берүү бөлүмү куттуктады. Биздин балдар 19 же 18 орунду алган жок. Биздин балдар алдыңкы 5тиктин ичинде жүргөн. Аябай күчтүү балдар. Өзлөрүнүн деңгээли бийик болгондугу үчүн ар бир турду ийгиликтүү басып өтүшкөн балдар булар. Эми Талас облусу боюнча 2 мугалимге айлык маянасына жыл бою 5000 сомдон 7000 сомго чейин акчалай сыйлык кошулуп берилип турат. Бул олимпиаданын жыйынтыгы менен окуучулардын жана мугалимдердин эмгегин мотивациялоо боюнча атайын сыйлыктар каралат. Биринчи орунду камсыз кылган мугалимдерине кошумча акы төлөнөт. Бул 10 000 сом өлчөмүндөгү акы жыл бою төлөнөт. Экинчи орунду камсыз кылган окуучунун окуткан мугалимге бул 7 000 сом жыл бою төлөнчү кошумча акы. Ал эми 3-чү орунду камсыз кылган окуучунун мугалимине 5 000 сом өлчөмүндөгү кошумча акы бул өкмөттүн токтому менен жыл бою төлөнүп берилет. Ал эми окуучуларга болсо экономикалык, педагогикалык багыттагы окуу жайларга сынаксыз кабыл алынат. Булар байгелүү орунду камсыз кылган окуучулар жогорку окуу жайларга сынаксыз кабыл алынат. Счастья вам, дорогие наши олимпиадники. Удачи! Эске салсак, республикалык предметтик олимпиадага өлкө аймагы боюнча 348 окуучу 12 предмет боюнча катышкан. Алардын ичинен 54 окуучу байгелүү орундарга ээ болушкан. Чолпон Сабитова, Мельселе Бесов, Зина Ахматова, Талас шаары.